Чынында оңолууну кааласак, жөн гана Кудай менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнө моюн сунсак эле оңолуп калабыз да. Мындай жатканда, мынау передачанын башында өзүң айтпадыңбы? Ислам адамдын жашоосун жеңилдетеби деген суроо бергенде, көпчүлүк жеңилдетет да. Биз ушул баледен кутулууну кааласак, мусулман болойлу. Мусулман, баш ийүүчү болойлу. Кимге? Алла менен пайгамбарына. Эми ушул шариятта эмне? Тойду шариятта валима деп коет. Кайсы адам өзүнүн кызын бирөөгө куда түшүп келсе, ошол валинин ээсинин ыраазычылыгы менен нике кыйылгандан кийин, ал жерде тойго мынча сарп кылыш керек же башка андай сарп каражат жок. Пайгамбарыбыздын сөзү, саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү менен, бир кой союп болсо дагы ушул валимаңарды өткөрүп койгула деген. Ошондон башка шарияттын эч кандай махр деген бар, эми ал белгилүү нерсе. Бирок мына тойдогу ысыраптар пайгамбарыбыздын сөзү менен, саллаллаху алейхи вассалам, бир кой союп болсо дагы ошону өткөрүп койгула, бүттү. Өлүк койгондо? Эми өлүк койгондо бизде азыр мына Абу Ханифа мазхабы деп аябай пропаганда кетип атпайбы? Абу Ханифа мазхабынын bir oku bereyim, ölük boyunca İbnül Humam el-Hanafi, Hanafi mazhabının imamlarından biri ayet otat. Ve yukrahu ittihazu ziyafa minat ta'am, mındaylatayın. Oşol ölük çıkan uyda deyit, tamak beru makruh. Oşol günü ölük çıkan uyda janağı soğum soyu emez, tamak beru makruh. Sebebi bul tamak beru ziyafat degen nerse, kursançılık, şatlık gündörü bolu turgan nerse. Al ölük günde bolu turgan nerse emez deyit. Al emi biz bardık nerseni Peygamberimizden alabız sallallahu aleyhi ve sellem özü bir kança perzentlerin koydu. Hadiçene öz öttü, oşolordu koydu. Eç kanday mınday hazır Kırgızlar jasap atkан ысырапкорчулук, союш, башкалар болгон эмес. Анан Peygamberimizin buyruğu бардык ысырап жөнүндө ушул ölük көмүштөгү işler жөнүндө ушул эле хадисти келтиришет алымдар. Жафар ибн Аби Талиб, Пайгамбарыбыздын агасынын баласы кайтыш болгондо айтат сахабаларга. Жафар өтүп, анын үй бүлөсү азадан бошой албай калды. Силер колу кошуналар ошолордун тамагын кабар алгыла. Келген кеткенин дагы тамагын кабар алгыла. Мына ушул бизге мусулмандарга жол болуш керек. Демек, ölük чыккан үйдө жанагындай согум союш шариаттык көз караш менен кээ бир мазхабтар харам дейт, биздин мазхабта макрух. Рахмат агай. Ысырап кылган адам үчүн шариятта кандай жоопкерчилик бар? Ысырап кылгандарды Куранда шайтандын агайынылары дейт. Иннал мубаззирина ихвана шаятин. Ошол төгүп чачкандар, ысырап кылгандар шайтандын агайынылары. Шайтандын агайыныларына кандай жаза белгилүү да? Кандай жаза айтып кое бериңиз, белгилүү эмес көбүнө. Эми акыреттеги мен аны киришпей эле коеюн. Акыреттеги эң жеңил жаза жөнүндө айтайын да. Кыяматтагы акыреттеги эң жеңил жаза адамдын таманына коюлган чоктон мээси кайнап чыгат. Эң жеңил жаза. Мына ошондой жазалар ысырап кылгандарга акыретте болушу дайын. Кудай өзү сактасын. Дагы бир жолу ысырап боюнча чечелик. Ысырап демек бул кандайдыр бир нормадан көп иштетүү. Бул мусулмандар үчүн ысырап болгон нерсе же деги эле адам затына коюлган нормабы? Бул Кудайдын буйругу инсаният үчүн, бүт инсаният үчүн. Илгерки пайгамбарларга деле болгон бул буйрук. Ал эми биздин динибиз акыркы дин болгон үчүн, бүт дүйнөнү камтыган дин болгон үчүн биздин динибизде бул албетте азыр биздин бирок бизде кыргыздын менталитети деген да бар да. Элден чыгып калуу деген бар. Бул действительно бул мындай иштеп жүргөн бала колунда жок, ушу эмне бир жылкы союп койсо болбойбу деген сөздөр болот да, туурабы? Мунуларды жеңүү биз үчүн менимче проблема ошо болсо керек. Ысырапты мен бир кайрылып көрдүм. Bizde soğum soyu деген бар да. Kırgızstanda bir жылда kança ölüm болот, bunu tappadım. Бирок мен тапкан нерсе жүрөк ооруусунун өзү менен 18 000 адам көз жумат экен.
ошого байланыштуу башка оорулар менен же жанагындай кокустук казалар менен бир 30 000 болсун. 30 000 адамдын 5 000 жасабасын ысырапкорчулукту. 25 000 адам ысырапкорчулук жасаганда согун союп ысырап кылса 1 миллиард 250 миллион сом. 1 миллиард 250 миң сом. Бул жүрөгү ооруп өлгөндөрдүкү гана. Калган башкаларды эң жеңил эсептегенде жылына.